إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ол бүткіл аламдардың Раббиси Аллах Субханаху ва Таалама чексиз мактоолор. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө Аллах Тааланын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын улантабыз. Демек өткөнкү сабагыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Ахзаб согушунда согуш алып баргандыгы жөнүндө эмне кыскача токтолгонбуз. Ошол жерден улантып кетебиз. Өткөндө айтып өткөндөй эле Ахзаб согушу бул мушриктер эң чоң кол чогултуп келген согуш болуп эсептелет. Караңыздар, мушриктер өзү эле Меккеден 4000 аскер менен чыккан. Ал эми Гатафан 6000 аскер менен кошулуп, жалпылай Меккенин алдына келгенде 10000 аскер чогулду. Ошол эле учурда Бану Назирдин кыянатчы жетекчиси Хуяй ибн Ахтаб бул Кайнука уурусунун жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кууп чыкканда эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ан сайын өчөшүп калган жетекчиси Хуяй ибн Ахтаб ошол Курайза жетекчисине келип Каб ибн Асад, тактап айтканда жетекчи эмес, бирок ошол жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен келишим кылганда ошол эмне өз жоопкерчилигин алган. Ошол келишимдин пункттарын аткарууну. Каб ибн Асад аль-Курайзи деген адамга барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы кайрай баштайт. Жанагы келгенде ушундай деп келет: "О Кап, мен сага кылымдык кадыр барк жана деңиздей береке алып келдим" дейт. Ушундай сонун сунуш менен келдим, ал сунушту сен эч качан баш тартпашың керек. Ал сунуштан эч качан баш тартпашың керек дейт. Мен дейт Гатафанды унаттым. Мен ошол эле учурда Курайш уурусун унаттым дейт. Курайш уурусун унатып, алардын баарын эмне кылдым дейт? Мухаммадка каршы алып келдим. Эгерде сен да жооп бере турган болсоң, анда биз Мухаммадты жана мусулмандарды жер менен жексен кылып жок кылабыз дейт. Ошондо Кааб ага мындай деп жооп берген экен: "Сен мага кылымдык кадыр барк эмес, кылымдык кордук алып келдиң" деп айткан экен. Береке эмес, сен деңиздей болгон ушундай булут, караңгы булутту алып келдиң дейт. Сенин булуттарың ушундай жамгырлуу көрүнгөнү менен ичинде эч кандай жамгыры жок деп айткан экен. Бирок ушуга карабастан Хуяй ибн Ахтаб Каапка жармашып отуруп акыры көндүрөт. Эмнеге көндүрөт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен келишкен тынчтык келишимин бузууга көндүрөт. Жанагы жерде жөөттөрдүн ошол эмне жанагы эле адаты, кыянат деген адаты ошол жерде да ишке ашып, эмне Кааб ибн Асад аль-Курайзи жанагы жерде эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен келген жазган келишимин бузуп жиберет. Тактап айтканда жыртып жиберет. Карасаңыз, бул окуяны Сафия бинту Хуяй ибн Ахтаб ушундай деп сыпаттап берет. Өзү негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын караңыз аялы болгон ошо Сафия бинт Хуяй ибн Ахтаб. Кийин ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошондой деп айтып берет: "Мен дейт ошол кичинекейимде атам жана абам бар эле дейт, дайым мени аябай жакшы көрөт эле" дейт. Бул окуяны мурда да айтып бергенбиз. Мени ушунчалык жакшы көрөт эле, ар дайым келгенде мага шириндик алып келет эле дейт. Шириндик алып келип, анан күндөрдүн биринде ушундай келди дейт, жанагы абам дагы, атам дагы ушундай жүзүнөн көрүнүп турат эле, бир нерсеге эмне аябай капа же болбосо бир нерсеге аябай камга баткандыгы көрүнүп турат эле дейт. Мага көңүл да бурган жок дейт. Ошондо мен уктум дейт, жанагы абамдын бул ушулбу деп сураганда, атам албетте ушул, эч шек күмөнсүз ушул деп айткандыгын дейт. Аллах Субханаху ва Таалам булардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тааныгандыгыны балдарыны тааныгандан да жакшыраак тааныйт деп сыпаттаган. Өздөрүнүн балдарына караңыз, өздөрүнүн балдарыны кандай тааныган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды андан дагы жакшыраак тааныйт. Баласынан шектениши мүмкүн, балким шектениши мүмкүн. Бул балам болбой калышы мүмкүн деп. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эч качан шектенбейт эле бул пайгамбар экенине. Бирок алардын жүрөгүндөгү текеберлиги, алардын жүрөгүндөгү мусулмандарга болгон жек көрүүсү алардын хидаятка эришишигине тоскоолдук кылган. Демек ушул Хуяй ибн Ахтаб жана Хуяй ибн Ахтабды эрчиген Каб ибн Асад аль-Курайди жана ошолордун артынан эрчиген бардык Курайза уурусу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошол жерден сөгүп, жаман сөздөр менен тилдеп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атына акараттарды айта баштады.
Карасаңыз, онан бир окуя болду. Кандай окуя болду? Жанагы жерде келишимди бузгандан кийин Мединенин ылдый тарабы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Курайда кирип келеткандарды коргойт деп Курайзага калтырган эле. Ал эми жогору тарабын болсо айтып өткөндөй хандак казып, чоң аң казып, ошол келген 10 000 аскерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жоокерлерин алып, бүт ошол согушка жарактуу болгон эркектерин алып чыгып кеткен эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бул Курайза ортосунда тынчтык келишим бар эле. Ал келишимде биз билебиз пункттардын ичинде эгерде бирөө ушундай чабуул жасай турган болсо, бирибизге жардам беребиз деген. Демек, мусулмандарга бирөөлөр каршы согуш ача турган болсо, сөзсүз Курайза жардам бериш керек эле. Ошол келишимдин негизинде. Анан жанагы жерде келишимди жыртып бузгандан кийин эмне кылат? Эми булар Мединеге кирип барууну каалайт. Кирип барып, ошол жердеги Мединедеги аял бала чака жана алсыз эркектерди эмне өлтүрүп, ошол жерде мусулмандардын артынан сокку урууну каалайт. Жанагы максатын ишке ашыруу үчүн бир адамын жөнөтөт. Бир адамды барып, ошол жерден билип келген дагы кабарларды чогултуп келген. Эмне кылып атат? Кандай абалда деп. Анан караңыз, жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган Мединенин чебинин айланасында бир ошол жөөттүн айланып эмне жүргөнүн байкап калат мусулмандар. Ошол мусулмандардын ичинен София бинти Абдул Мутталиб, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абежеси байкап калат дагы. Ошол жерде Хасан ибн Сабит деген эмне ошол жерде бир чал калган болот. Ошого айтат: "Баргын дагы онан өлтүрүп келген. Деген эгерде өлтүрбөй турган болсоң, бул бизге зыян алып келет" дейт. Жанагы Хасан ибн Сабит жашы улгайып калгандыктан мен бул нерсени кыла албайм дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абежеси өзү белин бекем байлайт дагы, колуна таякты алып, жанагы ошол айланып мусулмандардын чебинин айланасында разведка кылып жүргөн адамды эмне кылат? Барат дагы өлтүрөт. Өзүнүн колу менен өлтүрөт дагы. Анан келип туруп эмнеге айтат? Жана Хасан ибн Сабитке айтат: "Бар, мен эркек болбогондуктан жанагынын олжолорун ала албадым. Өзүң барганда алып алгын" дейт. Ошондо Хасан ибн Сабит: "Жок, мага кереги жок анын олжолору" дейт. Бул нерсе караңыз, келечекте ошол жөөттөрдүн Мединеге чабуул жасоосуна эмне кылып салат? Эшигин жаап салат. Эгерде ошол тирүү болуп мусулмандар жөнүндө кабар менен кайтканда, мусулмандардын ошол жерде жалаң алсыздары бар экендигин билгенде, ошол Курайза эли эмне кылмак? Алар ошол жердеги мусулмандардын баарынан кырып, мусулмандардын артынан сокку уруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам же тигилер менен согуша албай, 10 000 аскер менен согуша албай, же булар менен согуша албай, орто жолдо калып калмак. Аллах субханаху ва таала бир аял себептүү караңыз, ислам үммөтүн коргоп калды. Көрдүңүздөрбү? Биз бул тарыхты окуп бир нерсеге ынанабыз, бир туугандар, баатырлык, эрлик бул бир гана эркектердин колунан эмес, кээде ушундай аялдардын колу менен дагы ишке ашкан. Бул да болсо сиз менен бизди эмнеге шыктандырат? Бул да болсо ислам үммөтүндө бир эле баатырлык аялдар эркектерге эмес, балким кээде эмне аялдар дагы өзүнүн дин үчүн ушунчалык курбанчылык кылгандарын эмне билсек болот. Болбосо эркек адатта аялдан күчтүү келет, аялдар алсыз келет. Бирок ошо алсыз болушуна карабастан ислам үммөтүнү сактап калуу үчүн жанагы жерде ушундай бир кадам таштады София, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абежеси. Ошол кадамдан кийин жанагы мушиктер, ошол жердеги жөөттөр ойлоп калды: бул жерде демек эркектерин дагы калтырып кетиптир Мухаммад деп. Эркектерин дагы калтырып кетиптир, демек биздин эмне адамыбызды өлтүрүп кой деп, ошондон анан эмне Медине шаарына чабуул жасоодон тыйылып калган. Субханаллах, көрдүңүздөрбү? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жанагы кабар жетет. Курайза эли жанагы тынчтык келишимин бузуп жибергендигин. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кабардын чын төгүнүн расташ үчүн өзүнүн сахабаларын, бир канча сахабасын жөнөтөт. Ошол сахабалар Саад ибн Муаз, Саад ибн Убада, Абдуллах ибн Раваха, Хавват ибн Жубайрларды жөнөтөт. 4 сахаба барып жанагы жерде эмне кабарын билип келүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан элчи болуп барат. Ошентип караңыздар, жанагы төртөө барганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөтөрдөн мурда ушундай дейт: эгерде тынчтык келишимини бузбаган болсо, сөзсүз түрдө эмне кылгыла дейт? Келип жар салгыла дейт. Мындай адамдар ошол жерде турган учурда баардыгын айткыла дейт. Эгерде тынчтык келишимини бузуп жиберген болсо, анда мага секин жашыруун гана айткыла, эч ким билбесин дейт. Анан Саад ибн Муаз, Саад ибн Убада, Абдуллах ибн Раваха, Хавват ибн Жубайрлар барганда эли жанагылар ошол дарбазасынан кирбей туруп эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөгүп жат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды атына акарат келтирип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөгүп жатканын угуп калат.
Пайгамбар саллаллаху сөккөндүгүн уккандан кийин жанагылар билет булар эмне пайгамбар саллаллаху менен болгон келишимди бузгандыгын. Ошентип аннык өз көздөрү менен көрөт Мухаммед саллаллаху менен болгон келишимди бузгандыгын. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жөнөттү десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу жаман сөздөрдү айтат. Анан жанагылар кайтып келип пайгамбар саллаллаху жашыруун эле жанагы эмне кылат? Адыл жана карра деп коет. Адыл жана карра деген бул бир туугандар билебиз Ражия окуясында жанагы кудук Ражия деген жерге алып барып туруп мусулмандарга кыянаттык кылган эле. Мушрик урусу. Ошол мушриктердин ишин кылды булар дагы деп пайгамбар саллаллаху алейхи ишарат кылат. Бирок аны сахабалар дагы байкап калат дагы, ошол жерде эмне кылат? Сахабалар коркуу жүрөгүнө орун алат. Сахабалардын жүрөгүнө коркуу орун алат. Себеби карасаңыздар, бул реалдуу нерсе бир туугандар. Бала чакасы бар Мединеде. Өздөрү Мединенин сыртында хандак казып, ошол жерде 10 000 аскер менен согушуп атат. 10 000 аскер менен согушуп атат. Эми бала чакасы коркунуч астында калганда, кээ бир иманы алсыз сахабалар эмне биз бала чакабыз жалгыз калды деп артка тайып кетүүсүнө себеп болот. Ошол эле учурда жанагы мунафыктар дагы, ошолордун арасында жүргөн мунафыктар дагы буларга шылтоо болуп калат. Биздин бала чакабызды ким карайт? Биз эгерде артка барып бала чакабызды коргобой турган болсок, жөөттөр Курайза келип биздин балдарыбызды эмне кылып кетет? Кыргын кылып кетет деп эмне ошол жерде ошондой сөздөрдү таратып, мусулмандардын жүрөгүнө коркуу салат. Аллах таалам бул жөнүндө Куранда ошондой деп баяндайт. Ахзаб сүрөсүнүн 10-11 аятында бул нерсени ушундай кылып сыпаттайт. Караңыздар. Ва иддагат ал-абсар ва балагат ал-кулуб al-hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika ibtuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida дейт. Ошондо силердин үстүңөргө ылдый жаңардан келген жана көздөр тунарып, жүрөктөр алкымга тагылган жана кээ бирөөңөр Аллахка жаман ойлоп калгансың. Ошол жерде момундар сыналып, имандары каттуу бир чайпалган дейт. Караңыздар, Аллах субханаху таала ошондой деп сыпаттады: "Ва балагатил кулубул ханажира", жүрөгүңөр эмне кекертегиңерге келип калган дейт. Биз билебиз, адам каттуу корккондо жүрөгү кекертегине келип калгандай сезим болот. Ошол жерде мусулмандардын жүрөгүнө ошондой сезим келген. Себеби бир туугандар, мусулмандар дээрлик курчалып бүттү. Бүт душмандарга курчалып бүттү. Үстү тараптан мушриктерге курчалган болсо, асты тараптан жөөттөргө курчалып бүттү. Мусулмандарда эмне эч кандай выход, эч кандай чыгуу эшиги калбай калгандай сезилди. Ошондо мунафыктардын кээ биринин сөздөрүн Аллах субханаху ва таала баяндап ушундай дейт: "Ва ид якулул мунафикуна валлазина фи кулубихим марад". Мунафыктар жана жүрөгүндө оорусу бар адамдар ушундай деп айтты дейт: "Ма ва'аданаллаху ва расулуху илля гурура". Аллах жана анын элчиси убада берген нерсе жалган экен деп айтты дейт. Караңыздар, субханаллах, ушунчалык деңгээлде сөздөрдү айтты. Аллах жана анын элчиси убада берген нерсе жалган экен деп айтты. Ва ид қалат таифату минхум я ахла Ясриб. Ошолордун бир тайпасы ушундай деп айтты: "Эй Ясриб эли" деди. Ясриб ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейинки Медине шаарынын аты. "Ла муқама лакум фаржиу". Эми сиздерге бул жерде калганга эч нерсе неме болбой калды, кармап калбай калды, кайтыңыздар үйүңүздөргө деди. Фаржиу ва ястаъзину фарикун минхум ан-набия. Жана кебир ошолордун бир тайпасы, бир бөлүкчөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уруксат сурай баштады дейт. Кандай кылып уруксат сурады? Якулуна инна буютана ауратун ва ма хия би аура инна ин юридуна илля фирара. Биздин үйлөрүбүз аурат, эми ауратыбыз ачылып калды, жөөттөр бастырып келиши мүмкүн деди. Бирок алардын үйлөрү андай эмес эле дейт Аллах субханаху ва таала. Алар болгону качууну гана каалап эңсеп турду дейт. Көрдүңүздөрбү? Мунафыктар бул эмнени пайдаланды, өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланды. Ошол максаты ошол согуштан качып кетүү эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул кабарды уккандан кийин чүмкөнүп жатып алды. Бир топ убакытка жатып алды. Анын капсынан эле ордунан туруп, анан Аллаху акбар деди. "Эй мусулмандар" деди. "Аллахтын жеңиши жана жардамы менен сүйүнчүлөнгүлө" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жатып туруп, анан ордунан турду дагы Аллаху акбар деп Аллах тааламды улуктап туруп, анан Аллахтын жеңиши менен сүйүнчүлөнгүлө деди. Анан эмне деди? Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бир отол эле ошол гамга түшүп чөгүп кетпестен эмне ошол жерде пландарды иштей баштады. Кандай планды? Эң биринчи планы аялдар менен жаш балдарды коргоо үчүн Мадинага бир отряд жиберди. Ошол жердеги жанагы алсыз болгон аялдар, жаш балдар жана чалдарды коргоо үчүн ошол жерде мусулмандардын ичинен бир отрядты жөнөттү. Ошол эле учурда маңдайдагы ар кошкон душманды алсыздандыруу үчүн кандайдыр бир тактиканы ойлоп чыгыш керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бир эмне сунушту сунуштады. Кандай сунуш эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билет эле ошол жерде 10 000 аскердин ичинен дээрлик жарымынан көпчүлүгү Гатафан урусу. Гатафан урусу бул эмне 6 000 аскери менен келген эле.
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай сунуштоону каалады. Мединеде түшкөн түшүмдүн 3/2-син ошо Гатафанга берип, Гатафанды кетирип жиберүүнү каалады. Ошол Мединеде түшкөн курмадан түшкөн түшүмдүн 3/2-син алыңыздар жана могул жерден таштап кетиңиздер. Бизди Мекке мушриктери менен бетме-бет калтырыңыздар. Биз алар менен өзүбүз эсептешип алабыз деп. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен дээрлик Гатафан оорусунун ортосунда ушунчалык тиреше турган деңгээлде эмне жок эле, кастык жок эле. Болгону ошол Гатафандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо мушриктерге колдоо үчүн жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башка динге өтүп кеткендигин жактырбастан эле келген. А бирок жанагы мушриктердей кеги жок эле жүрөгүндө. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол тактиканы ойлоду дагы, анан жанагы сахабалар менен кеңешти. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мурда дагы ушул сыпатын айтып өткөнбүз. Бир ишти кыларда, айрыкча ушундай согуш тактикасын алып барууда эмне кылган эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзсүз түрдө сахабалар менен кеңешет эле. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 саатты чакырды дагы, ошол жерде ушул сунушун айтты. Ушундай кылсак эмне дейсиздер деди. Ошондо Саад ибн Убада жана Саад ибн Муаз айтты: "Эй Аллахтын элчиси" деди. "Ушул сиздин айткан пикир Аллах Тааламдан келген буйрукпу? Эгер буйрук болсо мойун сунабыз" деди. "Эгер сиздин жеке пикириңиз болсо башка биздин айта турган сөзүбүз бар" деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Бул жок, менин пикирим" деп айтты. "Мен ушул Гатафандарды эптеп могул жерден согуш майданынан алып чыгуу үчүн ушул эмнени пикирди ойлоп, ушул пикир туурараак болсо керек деп ойлоп атам" дегенде, ошондо 2 саат ушундай деп айтты: "Эй Аллахтын элчиси" деди. "Биз" деди, "мушрик болуп турган учурда, ошолордой болгон абалда мушрик болуп турган учурда аларга өзүбүздүн курмабызды бербедик эле" дейт. Эгерде алар Мединенин курмасын жей турган болсо, же бизден белек алганды гана жейт эле, же болбосо сатып алып жейт эле, андан башка жол менен жебейт эле дейт. Эми Аллах Таалам бизди хидаятка баштап туура жолго түшүрүп койгондон кийин биз аларга эмне үчүн өзүбүздүн эмнебизди, түшүмүбүздү беришибиз керек? Бул болбогон нерсе, биз бербейбиз. Биз тирүү экенбиз, ушул жолдо өлсөк өлөбүз, бирок аларга бир курманы дагы бир курманын данегин дагы бербейбиз" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын ошол пикирини кубаттады. "Макул, эгерде ошондой көрсөңөр" деди. Анан ошол учурда Аллах субханаху ва таалам өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жардам колун созуп эмне кылды? Ушундай бир Гатафандан келген аттуу баштуу инсанына, ошолордун арасынан Нуайм ибн Мас'уд деген адамына хидаят берди. Нуайм ибн Мас'уд ушул келечектеги Ахзаб согушуну такыр нугуну буруп жиберүүгө эмне кылат? Себеп болот. Ал кандайча болот? Алейкум ассалам ва рахматуллах. Ал кандайча болот десе, Нуайм ибн Мас'уд, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзүнүн исламды кабыл алгандыгын жар салып келет. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип исламды кабыл алганын айтат. Жанагы келип туруп исламды кабыл алып, ла иля ашхаду ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп мусулман болгондон айтканда, ошондо эмне дейт? "Эй Аллахтын элчиси" дейт, "Мага бир нерсе буйруңуз, менин колумдан келген ушул согушта сизге жардам берейин" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бир сенин колуңдан эмне келмек эле" дейт. "Бирок бул согуш айла" дейт, "бир аракет кылып көр" дейт. Анан жанагы жерде караңыз, Нуайм ибн Мас'уд өзүнүн колунда бар мүмкүнчүлүгүн пайдаланат. Ал кандай мүмкүнчүлүк десе, Нуайм ибн Мас'уддун Бану Курайзанын алдында дагы орду бар эле. Ошол эле учурда мушриктердин жана Гатафандын алдында дагы орду бар эле. Ал дегени авторитеттүү адам эле. Эки тараптан тең авторитеттүү, эки жактын анын сөзүнө акысыны бере турган адам эле. Анан жанагы эмне кылды? Ошол замат аттанды дагы жөөттөргө Бану Курайзага кирип барды. Бану Курайзага кирип барып, алар менен учурашып, алар менен саламдашкандан кийин алардын арасындагы өзүнүн ордун эскертти. "Менин ордум кандай? Мен айткан нерсеге ишенесиздерби?" десе, аны улуктап, "Сен албетте биздин арабызда мындай авторитеттүүсүн, сенин сөзүң кадыр барктуу биз үчүн" дегенде, "Анда мени жакшылап уккыла" дейт. "Мен сиздерге бир чындыкты айтам" дейт. "Ал чындыкты эч ким сиздерге айтпайт." "Ал кандай чындык?" десе, "Мекке мушриктери келди" дейт. "Азыр Мухаммад менен согушуп турган учуру" дейт. "Аларга кошулуп Гатафан дагы келди" дейт. "Бирок билгиңиздер, алар жергиликтүү эл эмес" дейт. "Алар каалаган күнү согуштан баш буруп туруп арка кайтып кетиши мүмкүн" дейт. "Алардын ошол арка кайтып кетүүсүнө эч нерсе тоскоолдук кылбайт" дейт. "Алар азыр ошол аңдан өтө албай, кандай чара колдонушун билбей турган учуру" дейт. "Мына кайтып кетип калышы ыктымалы бар" дейт. "Анан эгерде кетип кала турган болсо, силер келишимди буздуңар" дейт. "Келишимди буздуңар" дейт. "Силерди Мухаммадка алаканына салгандай кылып таштап кетип калат. Силер бул жерде утуласыңар" дейт. Жанагы жерде жөөттөр ойлонуп калат, чындап эле акыйкат ушундай болот. Эгерде алар кетип калган болсо, эң аягында утулган эле
ушундай курман болгон, ошол жерде садакага чабылган биз эле болуп калат экенбиз дейт да. Анан эй Нуайм дейт, сен эмнени сунуштайсың дейт. Нуайм карап туруп айтат, мен силерге бир сунушту айтайын, ошол сунушту жакшылап ойлонуп көрүңүздөр дейт. Эртең дейт, ошол Курайш элинин делегациясы келгенде силер алардан күрөө үчүн адамдарын талап кылгыла, аттуу баштуу адамдарны күрөөгө койсун. Эгерде алар качып кете турган учур болсо дагы, кокус эгер артына төсүн буруп, атын буруп артка кайтып кете турган болсо дагы, силер ошолорду күрөө кылып алып каласыңар дейт. Ошон үчүн алар кетпеш үчүн ошол адамдарын күрөөгө сураңыздар дейт. Жанагы аябай жакшы пикир айттың Нуайм деп, Нуаймга ыраазычылыгын билдирип, аны жакшынакай конок кылып жөнөтүп коет. Анан ал туура эле ошол Бани Курайзадан чыккандан кийин, жөөттөрдөн чыккандан кийин Курайшка барат. Курайшка барып, анан Курайштын алдындагы ордундагы эскертет. Ошол жерде Курайш жана башка Гатафандан түзүлгөн армиянын алдына барып, өзүнүн ордун эскерткенде бардыгы албетте сенин ордуң бийик, сенин сөзүң сөз, сен кадыр бартуусуң деп ушундай сөздөрдү айтат. Анан ошондо мен дейт жөөттөрдөн бир сөздү угуп калдым дейт. Кандай сөз десе, ал кандай сөз десе, караңыздар дейт, жөөттөр дейт, Мухаммад менен болгон келишимни бузгандыгына аябай өкүнүп, эми ушундай кылууну каалап турат дейт. Силерден бир канча адамды алып дейт, ошол Мухаммадка барып ошол кылган ишине жана каффараты катары силерден алган адамдарды ошолго апарып Мухаммадка алып барып колуна өткөзүп берүүнү эмне пландап атат экен дейт. Жанагы жерде андай болушу мүмкүн эмес дейт. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Кантип эле алар биз менен согушам деп турган адамдар андай кылышы керек эле дейт. Анан мындай кылат, толугу менен ишенбейт, якын менен ишенбейт. Андан кийин Нуайм көздөгөндөй жанагы Нукка бурулат. Ошо жанагы Курайштын Бани Курайзага болгон ишеним кетет. Ошол эле учурда Бани Курайзанын Курайшка болгон ишеним кетет. Бири-биринин ортосунда эмне болот? Ушундай от пайда болот, бири-бирини тетири көз караш менен карап калат. Кече эле ынтымак болгон ушундай чоң бир союзду түзгөн, үчүлүк деп коебуз. Ошо Гатафан, Мекке Курайшы жана Бани Курайза болгон үчүлүктү түзгөн, бүгүн эми бири-бирине каршы туруп турган учуру. Анан жанагы жерде Хижранын 5-жылы ишемби күнү Курайш жана Гатафан мушриктери Бани Курайзага элчи жиберет. Бани Курайзага элчи жиберип, ошол жерде эмне дейт? Биз дейт, бул жерде төрүктүү жашаганы келген жокпуз дейт. Бани Курайзага элчиси келип айтат, биз бул жерде төрүктүү жашаганы келген жокпуз дейт. Биз тезирээк согушуп, тезирээк мусулмандарды жер менен жексен кылып, жок кылып кетүүбүздү максат кылып турабыз дейт. Эми дейт, мына ишемби күнү биз эмне үстүнөн чабуул жасайбыз дейт. Силер ошол күнү бизди астынан чабуул жасаңыздар дейт. Бизге астынан чабуул жасаңыздар дейт. Жанагы жерде ошол Бани Курайза айтат, бизди ишемби күнү согушпашыбызды жакшы билесиңер. Ишемби күнү биздин ата бабаларыбыз Аллах Тааламдын буйругуну, Аллах Тааламдын тыйган нерсесин аткарып койгондугу үчүн эмне болгонун жакшы билесиздер дейт. Биз бул күнү согушпайбыз дейт. Анан жанагы Мекке мушриктери Нуайм айткан сөз анык экен. Булар биз менен уже келишимни жокко чыгарыпты дейт да. Анан эми кайтайын дегенде, макул, силер менен согушабыз бир шарт менен дейт. Силер бизге кетип калбашыңар үчүн дейт, ушундай гарант болуп бериш үчүн адамыңарды калтыргыла, бир канча адамыңарды калтыргыла дегенде, жанагы жерде эмне мушриктер дейт, ох, болду дейт, иш бүттү. Демек булар анык Нуайм ибн Масуд айткандай бизди Мухаммадка өткөзүп берүүнү каалап турат экен дейт. Анан айтат, кыскасы дейт, силерге шарт дейт, эртең биз менен кошо силер ылдыйдан согуш ачасыңар, биз өйдөдөн согуш ачабыз. Согушсаңар согушкула, согушпасаңар өзүңөрдөн көргүлө деп жанагы жерде кетип калат. Анан жанагы жерде ошол шартты айткандан кийин булар ишемби күнү согушпашы анык эле нерселе. Себеби булар ишемби күнү эмне Аллах Тааламдын каары жаап, бул бир тайпа Бану Исраилде Аллах Таалам чучкуга жана маймылга айландырып жиберген өтө жакшы билет эле. Анан ошол күнү эң акыркы чабуулун жасайт мушриктер. Ушунчалык каттуу, колунан келишинче эң күчтүү чабуулун жасоого аракет кылат. Бирок Бани Курайза артынан жардам бербей коет. Жанагы жерде аракет кылат, бирок аракети эмне текке кетет. Ошол түнү Аллах субханала ва таала ушунчалык бир каттуу шамал жөнөтөт, ушунчалык бороон болот. Жанагы жерде үшүп, чатырлары учуп, эч нерсеси калбай калгандыктан алар эми кетүүнүн айласын издеп калат. Демек ошентип мушриктер жана жанагы мушриктер менен бирге келген Гатафан оорусу, алар деле өзү дини мушрик болгон. Бирге келген ошол Гатафан оорусу дагы ийгиликсиз ошол жерден кайтууга аргасыз болот. Бул нерсенин болуусуна, алардын ийгиликсиз артына кайтуусуна себеп ошол мусулмандардын жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы дагы себеп болот. Ошол жерде мусулмандар ушундай деп дуа кылган: Аллахумустар ауратана ва амин рауатана.
о Аллахым биздин ачык калган жерибизди жаап койгун, коркунучтарыбызды арылта көргүн деп, коркунучтардан арылта көргүн деп ушундай эмне дуа кылган. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ушул дуаны кылат: Аллахумма мунзилул китаб, сариул хисаб, ихзим ал ахзаб, Аллахумма ихзимхум ва зилзилхум дейт. О Аллахым, өзүң китепти түшүргөн затсың, өзүң эсепти тез берүүчү затсың. Муну ал ошол ахзаб деп аталып калышынын себеби эмне? Жамааттар чогулган ал жерде. Хизб деген өзү жамаат деген. Ал жерде хизбтин көпчүлүгү ахзаб болгон үчүн 3 жамаат чогулду ал жерде. Гатафан, Мекке мушриктери жана эмне Бану Курайза. Ушул үчөө биригип туруп өздөрүнө союз куруп, ону мусулмандарга эмне кылган, чабуул жасаган. Аллах субханаху тааламдан ушул жамааттарды өзүң тыркырат деп пайгамбар саллаллаху дуа кылган. Жана аларга жер титирөөнү жөнөткөн деп. Ошентип Аллах субханаху таалам ушул түнү боронду жөнөтөт. Ошол борон дагы бул Аллах тааламдын эмнеси болот? Аларга жөнөткөн бир жоокери болуп, ошол борон аларга каттуу сокку урат. Ошентип жанагы эрте менен туруп караганда уже алар тыркырап баардыгы кетип калган болот. Ошол түнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хузайфату ибнул Яманды жөнөтөт. Хузайфату ибнул Яман пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол тапшырмасын аткарып барат дагы жанагы жерде эмне кылат? Жанагылардын сырын билип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол түнү айтат: караңыздар, бул кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзү өтүп кеткенден кийин табийиндер ошол сахабаларга келип ушундай деп айткан экен: силер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөнсүңөр, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүн көрүү өзү бир чоң бир бактылуулук, ушундай жүрсөңөр керек, ушундай иштерди кылсаңар керек, кандай сонун деп ушундай суктанып айтканда, ошондо Хузайфатул ибн Яман айткан экен: мен ушул Ахзаб күнү ошол жерде бар элем деп. Ахзаб күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким ошолордун немесине тарабына өтүп, мушриктердин тарабына өтүп мага кабар алып келет дегенде эч ким турбай койгон дейт. Эч ким турбай койгон. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир ирет айткан дейт: ким туруп мага ошолордон кабар алып келет дегенде эч ким турбай койгон дейт. Дагы 3-чү ирет айтканда эч ким турбай койгон дейт. Ошо табийиндер ушундай суктанып айткан экен: биз болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында болгондо ушундай бардык нерсесин кылат элек деп. Хузайфат ибн айткан Яман ушундай деп айткан экен: мен ошол күнү бар элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык айтса дагы эч ким турбай койду деген экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында турган, өзү үшүп зорго турган Хузайфа көрүп калат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: тур Хузайфа, сен барасың деп. Хузайфа эмне ошол жерде барып ошолордун кабарын алып келет. Ошолор тарапка өткөндөн кийин жанагы жерде Абу Суфьян ошол жерде жоокерлерин чогултуп жыйын өткөзөт. Жоокерлерин чогултуп жыйын өткөзгөндө жанагы жерден аскерлеринен сурайт: араңарда ушундай тыңчы жокпу? Жакшылап карап билип аттарын сурап алгыла дейт. Анан жанагы жерде Хузайфат ибн Яман алдында турган экөөнөн: сенин атың ким дейт. Сенин атың ким дейт. Жанагы аттарын сурайт. Хузайфат ибн Ямандан эч ким атын сурабай коет. Ошентип жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошо Хузайфат ибн Яман алардын сырын алып келип, эмне ушундай согушта өзү билебиз, бир эле куралчан эмес, психологиялык согуш болот, информационный согуш болот. Ошондой маалымат алыш керек, бир жактан сөзсүз маалыматтар келип туруш керек. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң керектүү маалыматты алып келип берген инсан болот. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне жакын жолдош болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сыры деп аталган лакапка конот. Бул Хузайфат ибн Яман эмне себептен десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединедеги мунафыктардын санын эмнеге ошол Хузайфат ибн Яманга эсептеп берген. Хузайфат ибн Яман, бир туугандар, караңыздар, ошол Мединедеги мунафыктардын баарынын атына чейин билген, ар бирине. Эми кээ бир алдымдар айтат, Мединеде 12 эле мунафык, 12-14 мунафык болгон дейт. Караңыздар, 12-14 мунафык болгон. Ошол мунафыктардын бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып берген. Себеби ошо Бани Мусталик деген кийинки сабактарыбызда өтөбүз. Иншалла Бани Мусталиктан келетканда, улар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кутум уюштуруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүргөнү келетканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Зейд ибн Сабит болот, артында Хузайфат ибн Яман болот, төсүн айдап келеткан болот. Ошондо жанагы мушриктер ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрөйүн деп, эми ушундай чабуул жасайын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билип калат дагы, эмне Хузайфат ибн Яманга буйрат: барып айдагын төлөрүн деп. Анан төлөрүн айдап, алар качып кетет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирме-бир атын айтып берет ошол мунафыктардын. Кийин сахабалар үчүн Хузайфат ибн Яман таразы болот. Эгерде Хузайфат ибн Яман бир адамдын жаназасына барып качса, мусулман экен деп барып катышат эле. Катышпаса бул мунафык экен деп катышпайт эле. Караңыздар, андан дагы таң калыштуусу 12-14 эле мунафык, канчалаган сахабалар болгон. Бирок Умар ибн Хаттабтын ушундай Аллах тааламдан болгон коркуусун карагыла: "Эй Хузайфа" дейт. "Эй Хузайфа, мен Аллах менен касам ичип айтамын,
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү ошолордун арасында мени ээрчибеди беле, менин атым эстебеди беле деп айткан экен. Караңыздар, болгон 12-14 сахабанын 14 эле мунафыктын атын эскерип берген. Умар радhiyallahu anhu терүүсүндө ошо бейиш менен сүйүнчүлөнгөн инсан. Кандай сонун амалдары менен белгилүү болгон. Пайгамбар салам канчалык Умардын фазилети жөнүндө хадистерде айткан. Ошого карабастан Умардын коркуу, Аллахтан болгон коркуусун караңыздар. Эй Хузайфа, Аллах менен касам айтамын, айтчы мага Пайгамбар салам ошол күнү менин атымды ошолордун катарында эскербеди беле дегенде, Хузайфа ибн Яман жок эскербеди деп айткан экен. Бул жерде бул пайда катары айтып кеттик. Айтайын деген нерсе, момун мусулман адам дайыма хауф болуш керек. Хауф жана рожа деп коебуз. Коркуунун жана үмүттүн ортосунда жашаш керек. Коркуу сезим болуш керек бир тонар. Эгерде сиз менен бизде коркуу сезим болбосо, үмүт сиз менен бизди эмне, эгерде сиз менен биздин жүрөгүбүздө үмүт ашып турган болсо, анда жакшы амалдарыбызды таштап жаман амалга батып кетишибизге себеп болуп калат. Түшүнүктүбү? Эгерде коркуу өзү ашып кете турган болсо, анда коркуп Аллахтын райымынан үмүт үзүп калышыбыз керек. Ошон үчүн Ахлу Сунна вал Жамаат айтат, үмүт менен эмне хауф, коркуунун ортосунда жашаш керек мусулман адам дейт. Үмүт жана хауфтун ортосунда жашасаңыз, ошондо сизди эмне ортого балансировка кылып турат. Ошол үмүт жана хауф, коркуу сизди эмне дайыма бир калыпта сактап турат. Ошентип Шаввал айында 5-хижра жылы Ахзаб согушу эмне болуп, Зулкада айында бүтөт. Кебир тарыхчылар Зулкада айы бүтүшүнө 7 күн калганда ошол Ахзаб согушу бүткөн дейт. Демек 5-жылдын аягында эмне болду? Ошол Ахзаб согушу бүттү. Ошентип бул согуш тарыхта эң чоң согуштардын катарына кошулган. Албетте бул согушта чоң жоготуулар болбоду. Мушриктер тараптан да болбоду, мусулмандар тараптан да болбоду. Бирок бул эмне психологически чоң согуш болду. Мусулмандар канчалаган сыноолорго кабылды. Мусулмандардын арасынан Аллах субханаху ва таала мунафыктар менен эмне момундарды айырмалады. Көрдүңүздөрбү, бир тонар кеде Аллах субханаху ва таала бир сыноо жөнөтөт, ошол сыноо менен Аллах субханаху ва таала элеп алат момундар менен мунафыктарды. Бул Ухуд согушунда дагы көрдүк эле бул эмне нерсени. Ошондой эле Ахзаб согушунда дагы мунафыктар ачык жүзүн көрсөтүп койду. Аллах субханаху ва тааламдын жеңиши кичине кечиккенде, жанагы Бану Курайза келишимди бузганда өздөрүнүн чыныгы жүзүн көрсөттү. Аллах субханаху ва таала алар жөнүндө ачык аят түшүрдү. Көрдүңүздөрбү, бир тонар кээде ушундай сыноолор болот. Ал сыноолор мусулмандарга көп эмне зыян алып келиши мүмкүн, бирок ошол сыноолордун артынан ким экени билинип калат. Ким кандай экендиги билинип калат. Ошентип жанагы жерде дээрлик 1 ай туруп, жанагы аңдан өтө албай мушриктер артка кайтып кетет. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай жакшынакай сөзүн айткан экен. Мындан кийин эми биз барабыз деп. Булар келбейт деп. Мына ошол согуш эң акыркы мушриктер бастырып келген согуш болду. Мындан кийин эми мусулмандар барды. Мына ушундан кийин эми биз бир гана мусулмандардын бастырып баргандагы жөнүндө гана согуштарды угабыз. Болду, мындан кийин мушриктер бастырып келбейт. Бул да болсо, бир туугандар, Араб жарым аралында ушундай чоң күч менен барып, азчылыкты түзгөн мусулмандарды жеңе албагандыгы Араб жарым аралында чоң эмне мусулмандардын аброюнун көтөрүлүүсүнө себеп болду. Аброю ан сайын көтөрүлдү. Мусулмандар менен эсептеше баштады акырындан. Мусулмандарды кече эч бир нерсеге тең көрбөгөн элдер эми мусулмандар менен эсептешиш керек. Эсептешпесе дагы эсептешиш керек экен деген кичине аң сезими эмне пайда боло баштады. Мына ушул согуш көптөгөн эмне нерселерди өзгөрткөн. Ошол эле учурда мусулмандардын келерки кадамдарын дагы өзгөрткөн. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кыйынчылык туу болгон согуштан кайтып келип, Мединеге кайтып келет. Мединеге кайтып келип, өзүнүн ошол күнү Умму Саламанын үйүндө кезеги келип калган болот. Умму Саламанын үйүнө келип, ушундай үстүндөгү эмнелерине, жанагы согуш кийимдерин чечип турган учурда Жибрил алейхиссалам келет дагы, "Эй Мухаммад" дейт. "Мен Аллах таалам алдына келдим" дейт. Караңыздар, Жибрил алейхиссалам Аллах таалам алдынан элчи болуп келип, "Сиз куралыңызды койдуңузбу" дейт. "Чындыгында" дейт, "периштелер куралын койбостон Бану Курайзага кетишти" дейт. "Сиз дагы эмне куралыңызды таштабай ошол Бану Курайзага барып, ал менен эсептешиңиз" дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыгат дагы ошол жерде жар салат. Жар салуучуга айтат, адамдардын бардыгын чакырган, ошол мусулман аскерлердин бардыгын чакырган. Дээрлик 3000ге чукул аскерлер ошол эмне Курайзага бет алат. Алдынан албетте биринчи эмне отрядты жөнөтөт, баргыла дагы ошол Курайзаны курчоого алгыла дейт. Курайза өзүнчө бир чептин ичинде жашаган жөөттүн эмне урусу эле. Ага чейин биз билебиз, Бану Надир деген бар эле, Бану Кайнука деген бар эле. Ал экөөсүн тең мусулмандар кууп чыгарган эле. Бир эле өзү Мединенин атрабында Курайза эле калган эле. Анан жанагы жерде Бану Курайзага бармай жетмейинче дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Бану Курайзага жетмейинче асыр намазын окубаңыздар дейт.
Анан өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге Умму Мактумду халиф кылып калтырат дагы, желекти Али ибн Аби Талибке берип, анан өзү бет алат. Ошентип жанагы сахабалар жолдо баратып бир нерседе талашып калат. Кайсы нерседе десе, караса асыр убактысы кирип калат. Асыр убактысы кирип калганда жанагы жерде сахабалар токтойт дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге бул сөздү айтуудан максат дейт. Бану Курайзага жетмейинче асырды окубагыла дегенде максат Бану Курайзага тезирээк эле баргыла деген. А бирок Аллах Тааланын парзы жогору турат. Парзын өз убагында аткарышыбыз керек дейт. Экинчи тайпа айтат, жок дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетмейинче окубагыла деди, биз жетмейинче окубайбыз дейт. Ошентип, эмне сахабалар экиге бөлүнөт. Бир тайпасы ошол жерде калып асырды өз убагында окуп, анан кийин жолун улантат. Экинчи тайпа асыр намазын өтүп кетсе дагы Бану Курайзага жетмейинче асыр намазын окуйт. Анан барып турганан окуйт. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул кабар жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөнү тең, эмне сен тура деп айткан эмес дейт. Караңыздар, бир туугандар, бул жерде бир кичинекей пайдага токтолуп өтсөк болот. Фикый маселелерде сахабалар ортосунда дагы ушундай талаш тартыштар болгон. Анча-мынча болгон. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнү эки тайпа сахаба эки түрдүү түшүндү. Бирөөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнүн зохирин алды, зохири деген үстүн алды, мындай көрүнүшүн алды. Экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнүн максатын карады. Көрдүңүзбү? Максатын карады. Болбосо бир эле сөз айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир эле сөз айткан, Бану Курайзага жетмейинче асыр намазын окубаңыздар деди. Бир тайпа айтты, Бану Курайзага жетмейинче сөздүн мындай зохирин алгандар айтты, Бану Курайзага жетмейинче намаз окубагыла деди. Демек жетмейинче асыр өтүп кетсе дагы окубайбыз деп анан баргандан кийин окуду. Экинчи тайпа максатына караган, ошол сөзүнүн максатына көңүл бөлгөн тайпа айтты, жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерден аны максат кылган жок, асырды кечиктиргиле деген жок, болгону тезирээк баргыла деген максатта гана айтты деп анан асырды өз убагында окуду. Анан аягында келип, эмне ошол сахабалар эмне болду? Ошол сахабалар кайра эле биримдикте болуп, жанагы өздөрүнүн Аллахтын жолунда болгон жихадын улантты ошол жерде. Айтайын деген нерсе, бири сен өз убагында окуп койдуң, биз айтканды кылбадың деп экинчи жакты жемелебеди, ошол эле учурда экинчи жак биринчи жакты жемелеген жок. Жанагы жүрөгүндөгү үлпөттүү, жүрөгүндөгү бир тууганга болгон сүйүүсү ошол бойдон калды. Эч нерсе өзгөргөн жок. Хача бирөөсү асырды өз убагында окуду, бирөөсү кечиктирип окуду. Бирөөсү мондой түшүндү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, экинчиси мондой түшүндү. Эми караңыздар, бүгүнкү күндө мусулмандардын абалы такыр бул сахабалардын абалына каршы келет. Сен паланчы мазхабты кармайсың, сенин сөзүң ката. Мазхабтар дагы бир туугандар ушундай эле пайда болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле сөзүнү бир канча алым бир канча түрдө түшүнгөн. Бирөөсү башка максатта түшүнгөн, бирөөсү башкача түшүнгөн. Ошентип олтуруп эле эмне бир ушундай маселеде эки түрдүү кайчылаш пикир пайда болгон. Же болсо үч түрдүү кайчылаш пикир пайда болгон. Бирок алардын бардыгынын акыйдасы бир эле сахабалардын. Ошондой эле ушул кайчылаш пикирди айткан имамдардын дагы акыйдасы бир эле. Негизги максатында бир эле. Фикый маселелерде ушундай эмне кайчылаш пикирлерди айтат эле. Бул кайчылаш пикирди айтуусу бири-бирине душмандык кылууга эч качан өбөлгө болгон эмес, жол ачып берген эмес. Бүгүнкү күндөгү ислам үммөтүнүн каршысында бир туугандар, бүгүнкү күндө Шафии мазхабын кармагандар эмнени жаман көрөт? Ханбалини жаман көрүшү мүмкүн, же болбосо Ханафини жаман көрүшү мүмкүн. Ханафини айтпай эле коелу. Ханафиге такыр сөз жок. Ханафиде ушундай Ханафи мазхабын кармап мутаасып болгондой бүгүнкү күндө адамдардын өзү жердин үстүндө аздык болсо керек. Ханафи мазхабын ушунчалык улуктап жиберген, Ханафи мазхабын кармаган адам гана бейишке кирет, андан башка бүт тозокко кирип кеткендей мамиле кылышат. Бир туугандар, бул фикх маселесинде имам Шафия өзүнүн илиминин деңгээлинде ошол маселеге өзүнүн пикирин калтырган. Ошондой эле имам Абу Ханифа өзүнүн илиминин деңгээлинде пикирин калтырган. Бунун пикири буга кайчы келген болсо, бирок алардын жүрөктөрү бири-бирине кайчы болгон эмес бир туугандар. Жүрөктөрү үлпөт болгон, бири-бирини сүйгөн, бири-бирин жакшы көргөн, Аллах үчүн жакшы көргөндүктөн дайыма бири-бирине урмат сый менен мамиле кылган. Өлүп кетсе дагы аягынан рахимахуллах деп туруп артынан жакшынакай сөздөр менен эскерген. Бир китепте укпайсыз, имам Ахмад ибн Ханбал мисалы эң жакшы болгон ошолордун 4 имамдын Ахмад ибн Ханбал имам Абу Ханифанын сөккөндүгүн укпайсыз. Же болбосо имам Шафини. Же болбосо имам Абу Ханифа өзү эле ошол доордо деле башка кайчылаш пикир айткан алымдар болгон, Суфьян ас-Саури жана башка сыяктуу эч качан эмне кылган эмес, алардын атын жаман сөз менен эскерип, же болбосо аларга үстүнөн бухтан кылып, же болбосо тухмат кылып андай сөздөрдү айтканын укпайсыз. Бүгүнкү күндө жахил үммөт келди, эч нерседен кабары жок. Ушул гана жол туура, Ханафи гана хак, Ханафиден башкасы бардыгы батыл деп. Ханафи дээрчигин гана түз жолдо, андан башкасы бардыгы батыл деп. Бир туугандар,
тар чөйрөдөн кең чөйрөгө чыга турган заманда жашап атабыз. Алхамдулилlah, интернет кенен заманда жашап атабыз. Сиз айткан доор өтүп кетти. Бул мисалы 18-19 кылымда жанагы илим алуу өтө тар болгон учурда, илим алуу мүмкүнчүлүгү өтө тар болгон учурда ошондой мамиле кылынып калса керек балким. Бирок бүгүнкү күндө андай эмес. Ажыга барып көрүп атасыз. Ханбали мазхабын кармагандардын артынан намаз окуп атасыз. Ханбали мазхабын кармагандардын артынан намаз окуп атасыз. Египетке барыңыз, Шафии мазхабынын артынан намаз окуйсуз. Мавритания, Алжир, Марокко ошол жактарга барсаңыз, Малики мазхабын кармагандардын артынан намаз окуйсуз. Бул караңыз, сиз эгерде ушул сөзгө таянып тура бере турган болсоңуз, алардын артында намазыңыз кабыл болбойт. Мисалы, алар айтат да, кээ бир сөздөр бар, ошол алардын артынан намаз окуса намаз кабыл болбойт деген деңгээлге чейин кээ бир илимсиздер айтат. Албетте илимдүү айтпайт бул сөздү. Ошондуктан бир туугандар, көрдүңүздөрбү, фикый маселелерде талаш боло берет, болуп келген. Чүнкү сахабаларда болгондон кийин андан кийинкилерде болуш бул адаттагы көрүнүш эле. Бул нерсени мындай жат көрүнүш катары кабыл албашыбыз керек. Бул адаттагы көрүнүш. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү турган учурда бир сөздүн эки түрдүү түшүнгөндөн кийин, эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүп кеткенден кийин, ал маселеге чекит койгон эч ким болбогондон кийин ар бир алым ар түрдүү түшүнүшү мүмкүн. Бул адаттагы эле нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде муштахид адам иштихат кылса, иштихат кылып туура тапса 2 сооп алат. Иштихат кылган үчүн 1 сооп, туура тапкан үчүн 1 сооп деген. Эгерде иштихат кылып ката кетире турган болсо, иштихат үчүн 1 сооп алат деген. Ката кетирген үчүн күнөө албайт деген. Түшүнүктүбү? Муштахид алымдар алар. Эми кандай болбосун, сиз менен биз кайсыл мазхабты өкүлү болушубузга карабастан, кимди ээрчишибизге карабастан, башка бир мазхабтын өкүлдөрүнө зулумдук кылып койбошубуз керек, бир туугандар. Вала яжриманна шанаану кауми ала алла та'дилу. Бир кавымды жек көрүүңөр ошол кавымга зулум кылууга себеп болбосун дейт Аллах субханаху ва таала. Бир туугандар, Абу Ханифаны жакшы көрөсүздөрбү? Абу Ханифаны жакшы көрөбүз бардыгыбыз. Абу Ханифаны жакшы көргөнүбүз Имам Шафиге зулум кылганга жана Имам Шафинин ээрчүүчүлөрүнө зулум кылганга эч качан эшик ачпаш керек. Имам Шафини ээрчисизби? Имам Шафини ээрчигениңиз Ханафи же болбосо Ханбали же болбосо Малики мазхабына же болбосо ошолорду ээрчиген өкүлдөрүнө зулум кылганга эч качан эшик ачпаш керек. Ошол имамдын, 4 имамдын дең акыйдасы бир эле, бир туугандар. Эч кандай өзгөчөлүктөрү жок. Анча-мынча эле маселелерде болбосо, дээрлик акыйдасы бир. Негизги пайгамбарлар алып келген максатында алар бир. Болгону ушундай фикый маселелерде анча-мынча талаш бар. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, ошондуктан сиз менен биз дагы ошолордун жолун ээрчип, эмне кайсы мазхабты ээрчибесин, бутуну талтайтып окуйбы, шпагаткага кирип туруп алып окубайбы? Главное кирип окуп атат го мечитке. Биз ошол нерсесине сүйүнбөйлүбү? Главное, эң негизгиси бизди сүйүндүргөн нерсе ошол мечитке кирип окуп атат го, көчөдө намаз окубай, колуна пиво кармап же арак кармап жүргөн жок го. Биз ошонусуна сүйүнбөйлүбү? Шортта кийип окуп атса, бир күн келип иншалла бутуну узартып алаттыр, бирок негизи кирип окуп атат го. Баш кийимсиз намаз окуп аткан болсо, балким мейли баш кийимсиз окуп аткандыр, бир күн келип баш кийим сатып алаттыр. Биз ал нерсесине, мындай майда нерселерге көңүл бөлбөшүбүз керек. Кирдиби, намаз окуп атабы, сүйүнүшүбүз керек. Кайсын мазхабты ээрчибесин, эң негизги окуп атабы, ошол бизди сүйүндүрүш керек. Эгерде илимиңиз болсо, түшүндүрүп бериң. Жок, мындай болот деп. Илимиңиз жокпу, сиз өзүңүздүн намазыңызды окусуңуз, ал өзүнүн намазын окусу, сиз өзүңүздүн намазыңызга жооп бересиз, ал өзүнүн намазына жооп берет. Болду, сиз ага киришпеңиз. Болгону ушундай эмне ортодогу жанагы ынтымактуулук, беримдик деген нерсени кетүүсүнө себеп болуп калбасын. Кээ бир адамдар мисалы бир мечитке кириштен эмне кылат? Ушундай жүрөгү безилдеп турат. Эмне себептен десе, бул жерге шапкасыз же болсо баш кийимсиз намаз окусаң, артыңан ушундай эле кубулуп чыгат деп айтат. Бир туугандар, анчалык деңгээлде эмне надан болбойлу. Андан кийин өзүбүздүн сабагыбызга кайтабыз. Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар келип курчагандан кийин ошол жерде Каб ибн Асад деген алардын башчыларынын бирөөсү ушундай деп айтат. 3 сунуш берет. Ушул 3 сунушту бирөөсүн тандаңыздар дейт. Биринчи сунуш дейт: Мухаммадтын динин кабыл алайлы жана ислам дини менен жашайлы. Ошондо сиз менен биз амандык алабыз дейт. Болду, биз амандыкта жашайбыз. Бизге эч кандай эмне зулум болбойт, эч кандай бизге каршылык болбойт дейт. Экинчи сунуш дейт. Эгерде биринчиге жок дейт турган болсоңуз, экинчи сунушту айтайын. Экинчи сунуш: бала чакаңарыңарды өзүңөрдүн колуңар менен өлтүрүп туруп, андан кийин Мухаммад менен согушкыла дейт. Түшүнүктүбү? Бала чакаңарды өз колуңар менен өлтүрүп туруп, анан алар менен эң аягына чейин күрөшкүлө дейт. Үчүнчүсү дейт: мусулмандардын үстүнөн кокустан ишемби күнү бастырып барабыз дейт. Себеби алар ойлойт дейт, мусулмандар ишемби жөөттөр ишемби күнү согуш ачпайт деп ойлойт дагы, биз ошолор күтпөгөн учурда бастырып барабыз дейт. Бирок коркок жөөттөр
жанагы жүрөгүндө Аллах субханала таала коркуу салып койгондон кийин аларды эч бир нерсе токтотуп кала албаган эмес. Ошол жерде үчөөнө тең эмне кылат? Жооп бербейт. Үчөөнө тең жок деп эмне отказ кылат. Ошентип Аллах субханала таала алардын эмне жүрөгүнө коркуу салып, жанагылар эми багынуунун камын көрө баштайт. Кантип багынып берсек Мухаммадка деп. Ошол учурда Абу Лубаба деген бир сахаба болот. Абу Лубаба келсин бизге Абу Лубаба менен сүйлөшөбүз дейт. Абу Лубаба менен сүйлөшүүгөндү талап кылгандыгынын негизги себеби Абу Лубаба алар менен мурда иттибакчы болгон, союзник болгон. Чүнктүбү союзник болуп ошол бири-бирине көп жардам тийген. Абу Лубаба келсе бизге жеңилирээк бир нерсени сунуш кылат деп Абу Лубабаны чакырат. Абу Лубаба баргандан кийин жанагы жерде жөөттөрдүн ошондой чебине кирип баргандан кийин эмне Мухаммад бизге кандай өкүм чыгарат десе, колу менен мондай кылып көрсөтүп коет мойнуна. Ал дегени болду, өлдүңөр дегени. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи сырын сатып койгондой өзүнү сезет дагы, жанагы жерде өзүнү кечирбей барат дагы Мединеге кетип калат. Мединеге кетип, мен бул согушту бүтмөйүнчө кайтып келбейм деп Мединеге барып өзүнү байлап коет. Анан мени Аллах таалам тавбамды кабыл алып, Мухаммад саллаллаху алейхи өз колу менен чечмейинче мен чечпейм деп өзүнү байлап жатып алат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Абу Лубаба ошол жана түшсөңөр өлтүрөт дегенден кийин жанагылар бар бир деле уже аларга анык билинип калды өлүштүгү. Бирок бар бир деле жүрөгүнө коркуу сезим олтуруп алгандан кийин аларды эч нерсе токтото албайт. Бар бир деле жанагы жерде согушуу жөнүндө ойлоп да койбойт. Балким кантип багынып берсек деп ошол жөнүндө ойлой баштайт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын баардыгын кармайт, алардын жүрөктөрүнө ошол коркуу салынгандан кийин жанагыларды кишен менен эмне кишендеп коюусун буйрат. Эмне себептен десе, себеби жанагы жерде сахабалардын айбаты, сахабалардын ушундай сүрү алардын жүрөгүн алып койгон. Али ибн Аби Талиб, Зубайр ибн Аввамга окшогон сахабалар же мен өлөм, же силер өлөсүңөр. Бүгүн ушул Хамзанын күнүн силерге көрсөтөм. Хамзадай болом, же өлгөнгө чейин согушам, же жеңиш, же болбосо өлүм деп ушундай каттуу кыйкырыктар кылганда жанагылардын жүрөгүндө эмне коркуу толтуруп калат. Ошондо пайгамбар Мухаммад ибн Маслама деген сахабаны буйрат. Мухаммад ибн Маслама ошол жердеги эмне жөөттөрдүн баардыгын кармап багынып бергенден кийин аларга эмне кишен салат. Анан ошондо Аус уурусу пайгамбар саллаллаху алейхи келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи келүүдөн максаты, караңыздар, Бану Надирди чыгарганда, караңыздар, өзүңүз билесиз дейт. Хазраждык бурадарларыбыздын иттибакчысы Бану Кайнука чыкканда дейт, сиз ошол Хазраждын башчысы болгон кимди Абдуллах ибн Убай ибн Салюлдун сөзүн угуп туруп, аларга эмне бердиңиз дейт, райым кылып аларды коюп жибердиңиз дейт. Бул ирет биздин сөзүбүздү угуңуз деп Аустар келет. Себеби караңыздар, жахилият доорунда ислам келгенге чейин Аустун ошол менен иттибакчы болгон, союзник болгон ошол Бану Корайда болот. Ал эми Хазрач менен союзник болгон бул ким болот? Бану Кайнука болот. Бану Кайнукага ортого түшүп жүрүп Абдуллах ибн Салюл эмне жанагыларды өлбөй Мединеден чыгып кетүүсүнө себеп болгон. Эми бул ирет биздин сөзүбүздү угуңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи артынан жүрүп алат. Бул ирет биздин сөзүбүздү угуңуз деп Аус эли. Анан пайгамбар саллаллаху макул дейт. Мен силердин сөзүңөрдү угайын. Анда бул ишти Саад ибн Муаз чечсе разы болосуздарбы дейт. Саад ибн Муаз бул эмне ошол Аус элинин жетекчиси, башчысы болот, бии болот. Жанагы жерде албетте Саад ибн Муаз чечсе биз разы болобуз дейт. Ошол учурда Саад ибн Муаз жанагы Ахсаб согушунда бутунун балтырына жанын жебеси тийип жарадар болуп жаткан болот. Мединеде болуп ооруп жатышына карабастан аны эшекке минип алдырат. Ошол Бану Курайзага алып келдирет. Жанагы жерде эшекте минип келатканда Аус эли ошол Саад ибн Муазда ороп алып, Саад райым кылган, жеңил чечим чыгарган, жеңилирээк өкүм кылгын буларга дегишине карабастан Саад ибн Муаз сукут сактап унчукпай келе берет. Анан ошентип келип, анан пайгамбар саллаллаху алдына келгенде пайгамбар саллаллаху келге улуңарды тосуп алгыла деп урматсы көрсөтөт ошол жерге Саад ибн Муазга. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде турган учурда, сахабалар турган учурда, Аус эли, Хазрач баардыгы турган учурда Саад ибн Муаз ушундай деп айтат: "О Саад, элдин баары сенин өкүмүңдү күтүп турат" деп пайгамбар саллаллаху кайрылат. Ошондо аларга менин өкүмүм өтөбү дейт. Мен чыгарган өкүм аларга ошол жөөттөрдүн үстүнөн өтөбү дейт. Ошондо бардыгы айтат: "Ооба" дейт. Пайгамбар саллаллаху карап, "Мен чыгарган өкүм ошолорго өтөбү" дегенде пайгамбар саллаллаху албетте өтөт дейт. Ошондо Саад ошондо бийик добуш менен ушундай өкүм чыгарат. Караңыздар, Бану Курайза өзүнүн мурдагы союзниктерине ушундай өкүм чыгарат. Ал өкүм кандай? Эркектердин баардыгынын башы кесилсин дейт. Түшүнүктүбү? Ошол жердеги эркек аттуу баардыгынын башы кесилсин дейт. Аялдары күңдүккө, аялдары жана балдары күңдүккө, кулдукка алынсын дейт.
мал мүлкү мусулмандарга олжо кылынсын дейт. Көрдүңүздөрбү? Саад ибн Муаз ушул сөздү чыгарат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чынында сен яһудилер жөнүндөгү өкүмүң 7 кабат асмандын үстүндөгү Аллахтын өкүмүнө дал келди дейт. Көрдүңөрбү? Аллах тааламдын өкүмүнө дал келди дейт. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды олжо кылып калганда, караңыздар, булар мусулмандарга каршы каттуу даярдык кылып жүргөн эл болот, каттуу даярдык кылып. Бирок Аллах субханаху ва таала жүрөгүнө коркуу салып койсо, ал куралы эч нерсеге эмне пайда келтирбей калды. Жанагы жерде 3000ге жакын мусулмандардын аскери чогулган эле ошо Бану Курайзанын айланасында. Бирок курал жаатынан караганда аларга жетпейт эле. Куралдарын карасаңыз, ошол жерде жана олжо кылып алганда 1500 дана кылыч чыгат, 1500 дана кылыч, 2000 дана найза, 300 дана зоот, немени эмне деп коет, бронежилет деп коюп, анан 500 дана темирден болгон калкан чыгат. Бул өтө чоң олжо. Пайгамбар саллаллаху башка жерде олжолорду алган, мынчалык көп алган эмес. Ушунчалык көп олжо. Бул менен бир чоң армия менен согушса болот эле. Бирок жанагы жерде эмне согуша албайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен Бану Курайза урусунун эркектерин бир чоң үйгө камап койду. Медине шаарынын базарынын алдында, Медине шаарында, анан кийин жанагы жерде Медине шаарынын базарынын алдында бир аң каздырып, анан жанагы жерде жөөттөрдүн башын алууга буйруду. Ошентип жанагы жерде жөөттөрдүн баардыгынын башы алат. Ошол жерде балагатка жеткен ар бир эркектин башы алынат. Эми караңыздар, бир туугандар ушундай суроо болушу мүмкүн. Чындап эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай өкүмгө ыраазы болгонбу деп. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ырайымдуу болгон. Кимдерге? Мусулмандарга ырайымдуу болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каардуу болгон. Кимге? Капыр жана жөөттөргө каардуу болгон. Булардын кылганы бүгүнкү күндө кандай баа бериши мүмкүн? Военное преступление деп коет мындай нерсени. Кыянаттык кылып, жанагы ушундай немеге мусулмандар ошол келген келишимини аткарууга ушунчалык муктаж болуп турган учурда келишимди жиртип, ошол көпчүлүк тарапка өтүп, мушриктер тарапка өтүп кеткен, буну кандай баа берсе болот? Мындан назик өкүм акыйкатта назик, мындай жумшак өкүм жарабайт эле, аларга татыктуу эмес эле. Булар ошол башы кесилгенге татыктуу эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кыянаттык кылды, мусулман үммөтүнө кыянаттык кылды. Буларга эгер мүмкүнчүлүк болгондо, жана айтып өттүк, жанагы жерде мусулмандарды кырып коюу үчүн барган эле. Кырып, Мединедеги мусулмандарды кырып, мушриктерге жардам берип, артынан мусулмандардын артынан соккуу үчүн барды эле. Бирок Аллах субханаху ва таала алардын ал нерселерини, ал максаттарын ишке ашырган жок. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул кылганын эгерде пам парасаты бар адамга мындай окуп айтып берсеңиз, бул эч качан туура эмес кылды деп айтпайт, туура кылды деп айтат. Ар бир военный начальник, ар бир ушундай аскер башчы ушундай жол тутса керек эле. Ушундай жол тутса керек эле, себеби bundan дагы каардуу жол тутат эле. Себеби булардын кылган кылмышы ошого татыктуу эле. Ошол жерде бардык эмнелер өлөт. Ошол эркектер дээрлик 700ге жакын эркектер болот. Балагатка жеткенден баштап бардыгын өлтүрөт. Анан ошолордун арасында Хуяй ибн Ахтаб да болот. Хуяй ибн Ахтаб ким? Хуяй ибн Ахтаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кайнатасы. Караңыздар, пайгамбар салламдын кайнатасы. София бинту Хуяй ибн Ахтабдын атасы. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хуяй ибн Ахтабды дагы өлүмгө буйруп, ошол жерде анын дагы башы кесилет. Ал себептен өзү Бану Кайнуканын жетекчиси болушуна карабастан Бану Курайзага кантип келип калды десе, Бану Курайзага келгенде жана Каабты унатканда ушундай деп айтат. Мен дейт, Гатафан жана мушриктер, Мекке мушриктери кетип калса дагы, дейт, Курайш эли кетип калса дагы, сен менен бирге болуп, Мухаммад менен эң акырына чейин согушамын. Өлсөм силер менен өлөмүн, утсак силер менен утамын деп, ошол Бану Курайза элине сөз берет. Ошол жерде жанагы Мекке Курайш эли жана Гатафан кетип калгандан кийин дагы ошол Бану Кайнуканын жетекчиси болушуна карабастан, жанагы Бану Курайза менен калып калат. Ошентип анан Хуяй ибн Ахтаб дагы башы кесилет. Андан кийин Сабит ибн Кайс деген сахаба, Зубайр ибн Баттан деген ошол мурда аябай ортосунда жылуу алака болгон бир жөөттөн болгон бир инсан болот. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи сурайт, өлтүрбөй эле койчу, ушуну мен менен мурда мамилеси жакшы эле дегенде, пайгамбар саллаллаху макулдугун берет. Ошондо жана Сабит ибн Кайс айтат, сен мен сактап калдым десе, мен эң жакшысы дейт, жанагы Зубайр ибн Баттан айтат, мен жакшы дейт, ошол өзүмдүн элиме кошуп туруп, башыма алып ошолорго кошуп койчу деп суранат. Анан ал дагы өлтүрүлөт. Анан кээ бир немелер куткарылып калат. Алар пайгамбар салламга өтө каршылык кылган эмес. Жанагы жерде жөөттөр согушка чыкканда Мухаммадка каршы чыгып, жанагы келишимдерди бузганда эч кандай колдобогон кээ бир анча-мынча бир экөө
ошол жерден кетип калат. Пайгамбар салам аларды тим кое бергиле деп аларды жөн коет. Ошентип жанагы жерде эркектердин баары өлөт. Ал эми аялдарына токтоло турган болсок, аялдары эч ким эмне кылбайт, ал жерде өлтүрүлбөйт. Балким аялдары күңдүккө, балдары, кичинекей балдары кулдукка алынат. Болгону бир гана аял киши өлтүрүлөт, себеби ал аял киши жанагы мусулмандар бастырып барганда үстүнөн таш таштап жиберип бир сахабанын өлүмүнө себеп болуп калган болот. Ошон үчүн аны эмне өлтүрүшөт. Ошентип жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой түшкөн олжонун 5тен 1-ин өзүнө алат да, калганын сахабаларга бөлүп берет. Сахаба ошол жерде качкан бардык сахабага бөлүп берип, сахабаларга караңыздар, атчандарга 3 үлүш берет, ал эми аты жок жөөчөндөргө 1 үлүш берет. Атчандарга 3 үлүш берген себеби атына 2 үлүш берет, өзүнө 1 үлүш берет. Ал эми жөөчөндөргө 1 эле үлүш берет. Ошентип жанагы жерде мусулмандар көптөгөн эмне үлүштөргө ээ болот. 6-жылы, хижранын 6-жылы, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол эмне ошо Бану Курайза менен болгон согушун бүтүрөт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Райхана бинти Амр ибн Хунафа деген бир күң эмне болот дейт, колуна түшөт дейт. Бирок кээ бир тарыхчылар булар кийин исламды кабыл алып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны азат кылган деп айтат. Азат кылган. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарынын бирөөсү катары эскерген. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке фатхынан келгенде бул уже өлүп калган болот. Түшүндүңүзбү? Андан кийин жанагы Саад ибн Муаз дагы бул дүйнөдөн кайтыш болот. Саад ибн Муаз жанагы Ахзаб согушунда алган жаракаты ошол күчөп отуруп акыры эмне кайтыш болот. Ошондо Саад ибн Муаздын өлүмүнөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Саад ибн Муаздын өлүмүнөн Аллахтын аршы титиреди дейт. Караңыздар, Саад ибн Муаздын өлүмүнөн Аллах тааламдын аршы титиреди дейт. Андан кийин жанагы Саад ибн Муазды ушундай көтөрүп баратканда, кабырга көтөрүп баратканда ушунчалык жеңил болот. Ошол жеңилдигин сураганда, чындыгында Саад ибн Муазды периштелер дагы көтөрүп баратат деп айтат. Эми ушундай суроо пайда болот да, Саад ибн Муаз ушундай Аллахтын аршыны титирей турган деңгээлде өлгөн болсо, ушундай кандай иш кылды экен деп. Саад ибн Муаз. Караңыздар, исламды качан кабыл алган Саад ибн Муаз? Саад ибн Муаз Мусаб ибн Худайр, эстесеңиздер, Мусаб ибн Худайр Меккеден элчи болуп келип, Асад ибн Зарара менен биргеликте дават кылып жүрүп, Саад ибн Муаздын исламга келишине себеп болот. Ал дегени пайгамбарлыктын 12-жылы болот. Демек пайгамбарлыктын 12-жылы болгон болсо, бул азыр хижранын 5-жылы, уже 6-жылына өтүп калдык, 7 жыл исламда болот. 7 жыл исламда болот. 7 жылда Саад ибн Муаз, караңыздар, ушундай иштерди кылган, ушундай эмне амалдарды кылган, Аллах тааламдын аршы титиреген ошонун өлүмүнөн. Субханаллах. Караңыздар, аз өмүр сүргөн, бирок ушундай жакшы амалдар кылган. Кандай амалдар кылган десе, Саад ибн Муаз себептүү эмне ошол жердеги ууру, өзүнүн уурусу, өзүнүн кол астындагылар бардыгы исламга келген. Саад ибн Муаз үйүнө барып, силер исламды кабыл алмайынча мен силер менен сүйлөшпөйм деген инсан. Жада калса аялына дагы, атасына дагы айткан инсан ошол болгон. Көрдүңүздөрбү? Саад ибн Муаз ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дайыма жанаша туруп, ар бир согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында эмне жөлөк болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында коргоочу болуп турган сахаба болгон. Көрдүңүздөрбү? Ушундай аз убакыттын ичинде чоң иш кылган. Бир туугандар, сиз менен биздин ислам менен жашап, динди түшүнүп, динге амал кылганыбызга бир топ жыл өттү, бирок мындай карасаңыз, Саад ибн Муаз эмес, андан дагы азыраак жашаган сахабанын бир тырмагынын учундай иш кыла элек экенибизге өзүбүз ынанабыз. Ар бирибиз мындай өзүбүздүн жашообузду бир карап көрөлү. Себеби биздин жашообуз дүйнө үчүн, дин үчүн дээрлик убактыбызды бөлбөйбүз деле. Бөлөбүз. Алхамдулилlah, Аллах разы болсун. Эми бирок сахабалардын алдында ал тырмактын учуна да тең келбейт. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, сахабалар ушундай деңгээлде динге кызмат кылган. Аллах субханаху ва таалам өлгөндө эмне аршы титиреди, Аллах тааламдын аршы титиреди. Жанагы өлтүргөн аял Халлад бин Суайд деген сахабанын башына эмне таш ташып жибергени үчүн Абу Синана ибн Михсан, ошо Халлад ибн Суайдды өлтүрүп койгон аял өлтүрүлөт деп айттыган. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келгенде жанагы Абу Лубабаны көрөт. Абу Лубабаны чечпейт. Аллах тааламдан аят түшүп, ошону тавбасын кабыл алгандыгы жөнүндө аят түшкөндө Умму Салама барып ошондой Аллах таалам тавбаны кабыл алды деп ошондой куш кабар жеткизгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз колу менен чечмейинче мен чечпейм деп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагын барып Абу Лубабаны барып чечет. Ошентип бул Бану Курайза казаты 5-хижра жылынын Зулкада айында болуп, эмне камоо 25 күнгө уланды. Демек Зулкада айынан кийин Зулхижжага чейин өтүп барган. Андан кийин караңыздар, анча-мынча казаттар болгон. Ал казаттарга кичине убактыбыз бар экен, иншалла. Казаттардын бирөөсү Бану Курайза казатынан кийин согуштук аракеттердин биринчиси Саллам бин Абул Хукайктын өлтүрүшү. Саллам, караңыз, Саллам ибн Абул Хукайк
ким эле? Бул Абу Рафия деп, күниясы Абу Рафия деп атактуу болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи ушунчалык катуу жала жабып, пайгамбар саллаллаху жана мусулмандарга чоң зыян келтирген содагер адам болгон. Бул ошол Хайбарда жашаган эмне жөөт болгон. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошону өлтүрүүгө буйруганда, ошол жерде Хазрач урусуна таандык болгон ансарилер келет дагы. Аллахтын элчиси, өткөндө Аустыктар барып өлтүрүп келдиле. Каб ибн Ашрафты, Аустун ушундай күчтүү жигиттери барып өлтүрүп келдиле. Мухаммад ибн Масламанын башчылыгында. Эми бул учурду бизге бериңиз, биз барып өлтүрүп келели дейт. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат берип, Абдуллах ибн Атик деген сахабанын башчылыгында 5 жигит барат дагы. Анан ошо Хайбар барып, Хайбар чоң бир чеп, келечекте келебиз, ал бир эле чеп эмес, бир канча чеп, ошол жерде кантип кирүүнү планын ойлойт. Абдуллах ибн Атик айтат, азыр мен барамын дейт. Мен барып, ошол жерге эптеп, ошол дарвазачы менен сүйлөшүп, эшикти жапкан адам менен сүйлөшүп, кирүүгө аракет кыламын дейт. Анан сиздер ошол жерде жылбай туруп турасыз дейт. Анан жанагы жерде Абу Рафинин ошол үйүнө эптеп кирип баруу үчүн жанагы Хайбардын чебине келип, ошол жерде кажетин ушатып аткан адам болуп, дубалдын астында туруп турган учурда жанагы кой баккан, талаага чыккан, эгин-тегин менен алек болгон адамдар бардыгы кеч киргенде кайткан учурда эшигини жабайын деп жанагы ошол дубалдын четинде турган адамды көрүп, жанагы дарвазачы кыйкырат, тезирээк болбойсуңбу, эшикти жаба турган учур келип калды деп. Анан жанагы жерде Абдуллах ибн Атик чуркап келип кирип кетет. Кирип кетип, анан байкап турса жанагы эшиктерди жабып, анан ошо Абу Рафинин дагы ошол ачкычтары бирге болот, ошол менен эмне ачкычты бир жерге илип коет. Анан жанагы жерде ошол дарвазачы кеткенден кийин ачкычты алып, Абу Рафинин үйүнө кирип, жатаканасынан орун алат. Жатаканасына себеби сөзсүз кирет дейт. Эми ал убакта мондой жарыктыктар болгон эмес, светтер болгон эмес. Ал убакта эгерде жарыктык боло турган болсо, шам күйгүзүп, ошол сыяктуу оттор менен жарыктык кылган. Анан жанагы жерде кирип барып күтүп отурат. Ал эми ошол жанагы Абу Рафия болсо, ошол өзүнүн мейманканасында келген коноктор менен алек болуп, анан кечинде өзүнүн жатаканасына кирип барат. Жатаканасына кирип барганда Абдуллах ибн Атик өзүнүн кылычын кандап даяр турган болот. Анан кирип келгенде эми караңгы болгондуктан көрбөй, анан жанагынын үнүн угуп барып эле анан кылыч менен ушундай соккондо жанагы Абу Рафинин жанынан эмне буйтап өтүп кетет, кылычы тийбей калат. Анан жанагы жерде Абу Рафия кыйкырып жиберет, "Эй, ким бар? Мени ушундай өлтүрүүгө неме кылып атат, аракет кылып атат" дегенде Абдуллах ибн Атик сыртка чыгат дагы, анан анын жан сакчысы болгон адам болуп туруп кирип келет. "Не болду?" десе, анан "Мени бирөө өлтүрүп атат, ушундай кол салды, кылыч менен кол салды" десе, жанагы келип каерде экенин аннык билет дагы, анан кийин ошондой келип туруп чабып, анан жанагы айтат, "Кылычын ушундай сайдым" дейт, жанагы жакшыраак өлүш үчүн. Анан кылычымды сайып дейт, анан бураганда омурткаларынан кычыраган сөөктүн эмне издери, үндөрү угулду дейт. Анан ошентип өлтүрүп дейт жанагы жерде, анан чыгып кеттим дагы, анан чыгып баратып, ошондой тепкичиден түшүп баратып, бутум тайып кетип, бутумду сындырып алдым дейт. Анан башымдагы чалмамдан ошол неменин алдымдагы дейт, оролгон чүпүрөктү алып, бутумду ороп таң атканга чейин күттүм дейт. Себеби өлбөй калган болсо, эрте менен эмне толугу менен өлтүрүп, анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи кайтып барайын деп эрте мененге чейин күтүп отурдум дейт. Анан эрте менен короздордун кыйкыруусу менен бирге эле жарчы жар салды дейт. Абу Рафи колду болуп өлдү деп ошондой эмне жар салды дейт. Анан ошондо секин чыктым дагы дейт, адамдар менен кошуп дарвазачылыгына чыгып барып, анан пайгамбар саллаллаху алейхи алдына келдим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына ошондой аксап келгенде, пайгамбар саллаллаху ошол жерине кармап, ушундай дуа кылганда болду дейт. Ошол жанагы бутум эч нерсени көрбөгөндөй болуп, эмне болуп кетти дейт, жанагы шыпа табып кетти дейт. Демек көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай жаман сөз айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи акарат келтирген адамдарды сахабалар өлтүргөн. Бир туугандар, бул мындай кээ бир адамдар үчүн жат көрүнүш да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мурдагы сабактарыбызда да айтканбыз, ушундай бир адам катары, ушундай бир образ катары элестетет да, бардыгын эле кечире берген деп. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүү, ырайымдуу болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам момундарга болгон ал ырайымдуулугу. Бирок согуштагыдай баатыр болгон бир туугандар. Ошол нерсени эч качан унутпагыла. Эгерде согушта дагы момундарга кылган мамилесин кыла турган болсо, анда капырлар менен ким согушат? Аллах Таалам Куранда момундарды ушундай деп сыпаттаган, момундарга ырайымдуу, капырларга ушундай катуу кол деп. Бир туугандар, согушта эркек согуштай арстан болуш керек. Бизде жанагы сыпатыбыз тетир болуп калганда, арстандыгыбызды үйдө көрсөтөбүз, алсыз адамдарга көрсөтөбүз. Бул акыйкат, бир туугандар, ачуу акыйкат. Үйдө арстанбыз, көчөгө чыкканда коёмбуз. Ошондой жашообуз ошол.
Себеби караңыздар, сахабалардын жашоосу ошол жана Курандагы сыпаттагыдай болгон, капырларга акыйкатта катуу кол, ал эми мусулмандарга ырайымдуу болгон. А бизде болсо тилекке каршы эмне ушул нерсе жок. Капырларды жакшы көрөбүз. Бир туугандар, аль-вала валь бара болуш керек. Аллах үчүн мусулман момундарды жакшы көрүп, Аллах үчүн капырларды жек көрүшүбүз керек. Бир туугандар, субханаллах, момун мусулмандын жүрөгүнө сыйбайт, Аллах Тааламдын баласы бар дегендердин майрамыны биргеликте тосуштук. Бул мусулмандарга жатпай турган сыпат. Бир туугандар, мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ким бир кавымга окшошсо, ал алардан деген. Карасаңыз, мунасабаттан пайдаланып ушул нерсени айтып кетсек жакшыраак болот. Жаңы жыл бүгүнкү күндө кээ бир мусулмандар же болбосо өздөрү болбосо дагы балдары жаңы жылды тосуп, жаңы жылды майрамдап турган учуру. Бир туугандар, жаңы жылдын тарыхына бир назар салыңыздар. Мусулмандардын майрамыбы же капырлардын майрамыбы? Мусулмандардын эки эле майрамы бар. Мусулмандардын майрамы Курбан айт жана Ороз айт. Ар жумада боло турган майрамы бул жума күн. Болду, андан башка майрамы жок. Майрам бул ибадат, бир туугандар. Майрамды майрамдай тосуу бул ибадат. Ошол майрамды тосконуңуз үчүн ажыр аласыз. Эми ушул майрам капырлардын майрамы болсо күнөөкөр болосуз. Эми караңыз, капырлардын майрамында жада калса ошолорго кошулуп, ошолор менен бирге тосуштук эле эмес, капырлардын майрамына жардам бере турган нерселерди сатуудан шариятыбыз тыйган. Караңыз, бир туугандар, капырлардын майрамына жардамдык көмөк көрсөтө турган нерселерди сатуудан тыйган. Эми барып алардын ичинде юлканы айланганды айтпай эле коелу. Алардын кийимдерин кийгизип, жакшынакай эң сонун кийимдерди кийгизип, балдарыбызды алып барып ошол жерге эмне, ошол динсиздер менен кошулуп, ошол жерде курсанчылык кылып, ошол жерде шан шөкөттөй жүргөндөгүн айтпай эле коелу. Бүгүнкү күндө бир туугандар, ислам үммөтүнүн оорусу ушул болуп калды. Капырлардын майрамыны капырлардан жакшыраак тосушу мүмкүн, бир туугандар. Караңыздар, бир жылы интернетте бир видео тарап жүрдү. Ошол христиан дининин тутулган өлкөнүн так ортосунда, так чокусунда, эми борбору десек болот, борборунун борбору бар да. Борборунун борборунда видеого тартып жүрөт, бир орус адам видеого тартып жүрөт. Ал видеосунда эмне дейт? Мен таң каламын дейт. Бир дагы орус жок экен дейт. Бир дагы орус жок дейт. Ошол видеону бир туугандар биз көрүп ушунчалык таң калганбыз. Бир дагы орус жок. Ким дебейсизби? Ошол жанагы ёлканын айланасында, борбордун так центринде, ортосунда, очогунда кыргыз, өзбек, тажик. Ушул үчөөлөр. Только ошол. Азербайжанда көрбөйбүз, башка армяндарды деле көрбөйбүз, ансын бунусун деле көрбөйбүз. Мен кыргыз, өзбек, тажик. Таң калыштуу нерсе эмеспи, бир туугандар? Эми ачынарлуу нерсе да, бир туугандар, алардын майрамына сыймыктанып, тосуп ошол жерде жүргөнүбүз менен бактылуубуз. Бир туугандар, аль-бара деген нерсе каякта калды? Диниңиз капырларды алыс болууга, капырларга кошулбаштыкка, капырларды душман тутушка буйрубады беле? Намазга буйруган Аллах субханала таалам капырларды душман тутушка дагы буйруган, бир туугандар. Намазга буйруган Аллах субханала таалам, жума намазына буйруган Аллах субханала таалам насрани жана жөөттөрдү дос тутпаштыкка дагы буйруган. Бир туугандар, бул бир аят эмес, эки аят эмес. Куранды ачсаңыз ошончологон аяттар келген. Жөөттөрдүн душмандыгы жөнүндө, капырлардын душмандыгы жөнүндө. Эми бүгүнкү күндө ушундай майрамдарды майрамдат биздин ислам үммөтү. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүмүн деген адамдар ушул майрамды майрамдап жүрөт. Кайсы майрамдар? 31 декабрь, 14 февраль, 8 март, 21 март. Ошондой кете берет. Аягы жок бул майрамдардын. Карап көрсөңүз, ушул айтылган майрамдын бирөөсү дагы исламга таандык эмес, бир туугандар. Бирөөсү дагы таандык эмес. Кээ бир алымдар, бир туугандар, айрыкча Ханафи мазхабынын алымдары ушул Норуз жана ушул сыяктуу капырлар майрам тосууну жада калса капырчылыкка чейин алып барган. Капырчылыкка чейин алып барган. Капыр болот, динден чыгып кетет деген сөзгө чейин айтышкан. Бир туугандар, жөн эле күнөөкөр болот деген сөз шоколад болуп калат. Капыр болуп кетет, динден чыгып кетет деген сөздөрдү айткан. Ошондуктан бир туугандар, момун мусулман адамда Аллах үчүн жакшы көрүү жана Аллах үчүн жаман көрүү деген сезим орун алыш керек. Имандын лаззатыны Аллах үчүн жакшы көргөн жана Аллах үчүн жаман көргөн адам гана татат, бир туугандар. Эгерде сиз менен Иван же болсо Петр же болсо Жондун айырмасы жок болсо, Жондун динине кабыл алууга эмне тоскоолдук кылып атат? Бир туугандар, караңыздар, ачынарлуу нерсе да бүгүнкү күндө Жон, Иван, Петр менен сиздин бүгүнкү күндө эч кандай айырмаңыз жок болсо, сиз ошо Жондун дининде экенсиз. Туурабы? Жон намаз окуйт, сиз дагы намаз окуйсуз. Жон арак ичет, сиз дагы арак ичесиз. Жон ибадат кылбайт, сиз дагы ибадат кылбайсыз. Жондун бир
үстүнөн мындайча айтканда жүрөгүндө ушундай сезим, динге болгон сүйүү деген сезими жок, сизде деле жок. Жондун динин кабыл алууга эмне тоскоол? Жон, сиз баарыңыз бир эле динде экенсиздер. Айырмасы жок. Жок, бир туугандар, биз мусулман үммөтү андай болбошубуз керек. Мусулман үммөтүнүн өзүнүн шариаты бар. Мусулман үммөтүнүн өзүнүн дини бар, бир туугандар. Мусулман үммөтүнүн роббиси бар, мусулман үммөтүнүн пайгамбары бар. Мусулман үммөтүнүн сыймыктана турган нерсеси бар, бир туугандар. Мусулман үммөтүнүн сыймыктана турган маданияты бар, мусулман үммөтүнүн сыймыктана турган ушундай эмнеси бар, айт деген чоң майрамы бар. Ошол эле бизге майрам, андан башка майрам кереги жок, бир туугандар. الله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.